Саламатсыңбы кыргызым? Арыбаңыздар. Бул кайрылуу Кыргыз Республикасынын президентине, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул кайрылууну айла жок жазууга мажбур болдум. Сөз келе жаткан парламенттик шайлоо жөнүндө болмокчу. Кечээ жакында бир байкелерге барып жумуш менен сүйлөшүп отуруп калсак бирөө чалды. Анан колу бош эмес болчу. Анан добушун чоңойтуп коюп, байке десе, ой кандайсың иним, ден соолуктарың жакшыбы, уктуңда, иниң жогорку кеңешке барат, депутаттыкка. Анан сенден суранайын, жардамың керек болуп атат. Бир жакшынакай бир программа жазып бер. Анан дебатка чыкчу сөздөрүн жазып бер деди. Анан тиги байке боор эзилип күлдү. Ой ошондой да болмок беле, кантип депутаттыкка барат десе, аркы байке, ой эми жаш да, такшалат, үйрөнөт деп анан сөзүн улантып кирди. Анан бирки байке менин көзүмчө бул жөнүндө сүйлөшкүсү келген жок окшойт. Анан бошоп аяттым эле, бир аздан кийин чалып коем деп анан коюп койду. Анан мен кызыгып сурадым да, байке бул ким десем, анан жооп бергиси келген жок да, сөздү башка жака буруп кетти да. Анан ошо сөздөрдү уккандан кийин анан эса дедим дагы, анан Доорунбек Садырбаев агамдын сөздөрү эске түштү. Кайраң гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыз деген сөздөр эске түшүп, анан дагы 5 жыл өмүрүбүз текке кетет турбайбы? Бул эскилерден да өткөн жамандар келет турбайбы? Дагы 5 жыл кыргыздын убактысы желип далай ырыскысы кетет турбайбы деген ой келди да. Андан кийин мындай ой келди да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ошо силерге кайрылып аткандын себеби бул мамлекеттик телеканалдардан ЛТР болобу, УТРК болобу, же кабар агенттиги болобу, ошол жактан бир аянтча түзүп, шарт түзүп берсеңиз, анан биз ошол жака талапкерлерди чакырсак, албетте эми эскилерди эмес, жаңыларды. Анан ошол жака өзүнө ишенген, акыл эстүү, дарамети бар, чын эле элиме кызмат кылайын, пайдамды тийгизейин, өнүктүрөйүн, өстүрөйүн дегендер келсе, анан мен ойлоп атам, кантип бир элүүсү келбейт. Ошондой анан шарт түзүп берсеңиз, кандай сонун элге мүмкүнчүлүк болот эле. Мен эми азыркы дебаттарды көрүп атам. 10 мүнөт берилет экен. 10 мүнөттүн 1 мүнөтү саламатсыңарбы, кандайсыңар, аман эсен турасыңарбы, мен силерди жакшы көрөм дегенге кетет экен дагы. Анан дагы бир 3 мүнөтү өмүр баянына кетет экен. Анан дагы бир 4 мүнөтү мен тигиндей кылмакмын, анан мындай кылмакмын, анан тигиндей кылыш керек болчу дегенге кетет экен. Анан ар жактагы 3 мүнөтү бир 5-6 суроого эле жетип калат экен да. Анан эми суроолор баягы эле дүжүр суроолор, дүжүр жооптор. Анан Кудайга шүгүр, урматтуу президент, элибиз акылды тааныйт, эл тараза эл сынчы дегендей
канча даярданып келбесин, бояктагы эмне болсо бообундан ошол эле чыгат да. Анан жарым саат болобу, керек болсо 40 мүнөт болобу, анан эл суроосун берсе, эми ар кандай суроолор берилет да, ошонун баарына жооп берсе, анан эл көрсө, акыл эсин, ой жүгүртүүсүн, дараметин, чыныгы ар жактагы көкүрөгүндө кандай максат менен баратат, ошону менен баарын таразалап, анан жакшы бир эл өкүлдөрүн шайлап алсак деген ой келди да. Анан ушу сизден жалпы элдин атынан мен толук жоопкерчилик менен айтылам. Эл бул демилгемди колдойт. Ушундай шарт түзүп берсеңиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Алгандын бергени бар дегендегидей, убагында мына эл сизге кандай шарт түзүп берди? Мындайча айтканда, жомоктогудай шарт түзүп берди го. Каяктан алып чыгып, каяка отургузуп койду, урматтуу президент. Ошол шартты түзүп берем деп, кыргыз эли жанын оозуна тиштеп алып, өмүрүн, ден соолугун тобокелге салып, уже сизди хандык тактыга отургузушту эле. Эми бир ушундай шарт түзүп бериңиздүү жалпы элдин атынан суранат элем. Сиздин эчтекеңиз кетпейт, абаке. Болгону буйругуңуз, оозуңуздун жели. Анан ушу кыргызымдан да суранат элем. Урматтуу кыргызым, айланайын, кагылайын. Ушундай байыркы, улуу, акылман, даанышман, айкөл бир дүйнө жүзүндө жок кереметтүү элди ушундай ушуга чейинки өйдө төмөн сүйлөгөн, тамтаңдаган, эки сөздүн башын бириктире албаган, өмүр баянын айтып бере албаган, кошоматчы, анан өйдө жака сын айткан күн менен күндү таш менен урганга барабар, анан биздин кимин жаңырганда чымчыктар учуп келип, бүткөндө кайра кайтып келип конду. Анан оорулуу балдарды төрөгөн ата-энелерге айып пул салыш керек деген тамтаңдаган бир акылга сыйбаган, өйдө төмөн сүйлөгөн көк мэйлер биздин тагдырыбызды, биздин келечегибизди, биздин балдарыбыздын келечегин, биздин түбөлүгүбүздү, биздин жашообузду, биздин каяка барарыбызды, ким болорубузду аныктабаш керек кыргызым. Ошон үчүн баардыгыңыздардан суранам. Ушу видеону бөлүшүп, колдоп, коштоп, жакшы сөзүңөрдү айтып, жогору жактан суранып, урматтуу президент, ушу демилгени колдоп коюңуз, суранабыз деп, көп түкүрсө көл болот дегендей, жакшынакай кабыл тилегиңерди айтып, батаңарды берип коюңуздарды суранам кыргызым. Анан жок дегенде бир элүү мыкты эр азаматтарды шайлап алсак жаманбы, элим жерим деген. Ошо элүү эле чечип коет, элүү кворум дегендей. Анан урматтуу президент, дагы бир жолу суранып кетет элем. Мына буга чейин кимди гана кабыл алган жоксуз, абаке?
Бири-бирин сабагандарды кабыл алдыңыз. Эрежес, Эрмушташтын мушкерлери дегеним. Бири-бирин тумшукка соккондорду, бири-биринин тумшуктарын талкалагандарды кабыл алдыңыз. Боксерлорду дегеним. Кабыл алмак тургай баатирлерди, унааларды, чоң акчалай сыйлыктарды бердиңиз. Жада калса чет элдик таштанды терген кишини кабыл алдыңыз го. Ага кур кетпесин деп уна белек кылып акчалай сыйлык бердиңиз го аке. Биз сизден эчтеке сурабайбыз. Болгон эле шарт түзүп бериңиз. Бул эми ооба, ал иш аракетиңиз дагы ошол кылган жумуштарыңыз да жакшы, албетте. Бирок бул эл өкүлү деген долбоорумду колдоп берип коюңузчу аке. Бул өтө маанилүү, өтө керектүү. Мындайча айтканда, кыргыз элинин төөлүгүн аныктоочу маселе болуп атат да. Анан ушундай күчтүү элим жерим деген эл өкүлдөр келсе, жакшы мыйзамдар жазылса, жакшы иштер кылынса, сиздин эле атыңыз калат. Боо иштер Садырдын доорунда жазалды эле деп өзүңүзгө маалым болгондой тарыхта хандардын аттары эле калган да. Жаман жагынан дагы, жакшы жагынан дагы. Анысы кандай? Каяка барбасаңыз дагы, ай элим, мына силерге шарт түзүп бердим. Көзүңөрдү чоң ачып шайлап алгыла деп атасыз. Каяка чыкпасаңыз дагы, каяктан эл менен чогулбасаңыз дагы. Ай абаке, көзүбүз ачык болсо, ушундай депутаттарды шайлайт белек. 35 жылдан бери ушунча президенттерди шайлайт белек. Көзүбүз ачык болсо, балким эл сизди 15 жыл мурун эле президент кылып алат беле. Же таптакыр башкача болот беле. Ошондуктан урматтуу аке, ушундай шарт түзүп бериңизчи аке. Кайсы телеканал болобу? Анан айтыштары мүмкүн да. Ой, убакыт аз эмес. Дагы 15 күн бар, жарым ай. Анан талапкерлер көп деши эле мүмкүн. Талапкерлер көп эмес. Буга өзүнө ишенген, акыл эси, тунук, корч, дарамети бар, элим жерим үчүн чын эле кызмат кылам, таза эл өкүлү болуп берем дегендер гана келет. Алар тилекке каршы баар эмес да. Ошондуктан абаке, ушу жалпы элдин атынан суранат элем. Ушу бизди кабыл алып, ушу бир долбоорубузга жардам берип, сиздин эчтекеңиз кетпейт абаке. Ушуга бир көңүл буруп коюңузчу, суранам. Элиме дагы кайрыла келем. Ушу колдон буттан алып бөлүшүп, жакшы калуу тилегиңерди айтып, көптү көрсө көл болот дегендей колдоп коюңуздарды суранам. Бул сенин дагы, менин дагы, баардыгыбыздын кызыкчылыгыбыз. Урматтуу кыргызым, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта туруңуздар. Görüşкөнчө.